Жолдошум Камчыбек Ташиев менен болгон жолугушуудан кийин камалып кетти. Былтыр июнь айында Ташиевдин собраниясына кирип, ушул жакта жетекчиликтин баары отурду эле. Карап эле подозрение кыла баштадым. Мен көзүм эмеде, мындай сразу выявляю. Ошондо кирип пиарга кабылып, анан эч кандай мындай иш козголбой эле, эчтеке аныкталбай эле 3,5 ай камалып чыккан. Анан ошол боюнча карап берип койсоңуздар деп суранам. Ал жерде сиз да болгонсуз. Анан ал жерде айтылган Ташиев капа болбосоңуз, капа болбойсуз, камап койсом деп ошол боюнча эле камалды. Камалып калсаңыз капа болбойсузбу? Кудай сактасын. Жошун айтам, Кудай сактасын, капа болбойсузбу? Өзүңүзгө ишеничтесизби? Анан бул эмне мамлекет иштегендин баары эле коррупционерби? Ал жерде ошондо Ташиев деген Чолпон Ата районунун УКМКсына тапшырма берген. Ал жерден болсо коррупцияга эч кандай катышы жок, таза деп жазган, бирок кабыл алынбай. Ал жерден эч кандай Ташиевдин өзүнүн көзөмөлүнө алынды деп областнойго берип, областнойдон камашкан 3,5 айга. Өзүнө түзмө-түз иш же мындай анын өзүнө жазылган арыздар жок да эч кандай. Бирок 3,5 ай, анан 1 жыл болду ошондо. Азыр дагы эле жылдан айдан айга эле сот күтүп келатабыз да, сотко өткөрүп коюшкан. Мына азыр деле ошо Бокенович келбесе керек. Бокеновичтин суранычы менен киргенде ал күн ал сугатта болгон, түнү менен эртең менен эле сугаттан чыгып, сугатта жүргөндө эле суранган. Мен бошой албай калдым, келип катышып берип койдук. Ошондо киргенде эле сураганда, сиз канча жыл иштедиңиз деп. 25 жыл дегенде коррупцияга нерсиз деп эле камалды. 25 жыл иштеген үчүн камалды. Азыр сотко өттүбү, Сотто азыр сотто сот иштери жүрүп атабы? Анан мен ошол боюнча арыз сизге, анан райондун прокуратурасына таштасамбы дегемде. Анан президентке дагы ушул боюнча да кайрылайын дегемде, өзү да көзөмөлгө алып карап берсин бул ишибизди. Биз ооба көзөмөлдөп азыр райондун прокурору сизди мынакей кабыл алат азыр. Айлык менен кошо дарыгерлердин ставкасы да көтөрүлүптүр. Бетин сирип туруп айтып атат. Менин акым 5.000 болот, могу акы 5.000 болот, 10.000 деп. Шуну бир карап берсеңиз, илтимас. 1-апрелден баштап туруп, мана медиктерибизге, мугалимдерибизге 100% акча айлык майлары көтөрүлдү. Бирок турасын айтыш керек, биздин кээ бир медицина кадымларыбыз ошо айлык менен бирге өзүнүн ставкасы бар экен, ставкасы ham көтөрүлүп калыптыр да. Караганда бардык операция боло турган балдарды бемордарды Оштогы городской клиникага жөнөтүп атат. Мен личный өзүм бир жума мурда өзүмдүн неберем, 18 жашар неберем аппендицит болду. Абардым, саат 3-та операция кылды. Операциядан кийин чыгын деди, сүйлөшөбүз деди. Болупту деп чыктым. Чыккандан кийин айтып атат. Операция түгөдү, мына хамма жок жакшы. Мына наркоз берген докторго разы кыласыз. Биз экте операция кылдык, эктемиздин штатыбыз 5.000-дан 10.000 болот дейт. Анан кийин агар бала камсыз кылынмаган болсо 9.180 сом, 9.200 сом акчаны кассага төлөйсүз дейт. Мондай эсепти кылып карай турган болсок, агар да действительно айып бизде, биз балдарыбызды өзүбүздү медицинский камсыз кылмаганыбыз үчүн биз ашы 9.100 9.200 сомду төлөшүбүз керек экен да. Ал биздин айыбыбыз. Биз аны төлөйлүк майлы. Бирок азыр битте аддигина операция 25.000 болот атат. Айнанайындар. Кантип мына карапайым эл ашын төлөйт. Бетин сирип туруп айтып атат. Менин акым 5.000 болот, могу акы 5.000 болот, 10.000 деп. Шуну бир карап берсеңиз, илтимас. Жок, ал сизге жолуккан болсо элдин көзү айтып калчы. Азыр мына ачык айтып атат, 9.100 алып атат деп атасыз. 9.100 бул страховой полис жок болсо ошондой эмедет. Эгерде 1.840 сом төлөп койсо, 5 күнүн ичинде чыгат ал. 1 жылга бекер болот да. Эгерде ооруканага жата турган болсо 400 сомдон 1000 сомго чейин гана төлөйт. Страховой полису жок боло турган болсо, анда ошол хирургическилер 9.000, терапевтикилер 8.000 төлөйт. Анда биз силердин ишкер боюнча нурланыбыз. Бир булар боюнча бир көңүл алылачы, карап көрүлөчү. Булардын эми элдин айтканы боюнча действительно акча алып атат деп атышпайбы? Бир текшерип көргүлө. Атене 20 жыл чоңойткон бала армияда каза болсо ким жооп берет? Жаштар армияга барбай жатат. Аскерге барган жок. Мен 4 улум бар. Бирөө бар дагы, үчөө барган жок.
Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Мен ойлонуп атамдан да армияда болуш керек да, аскерге кызматка албаган, кызматта болбогон жетекчи болуп иштебеш керек деп айтат элем мен. Армиядагы өзүнчө бир тарбияда, бир мектепте. Анан ошол мен урматтуу Садыр Нуркожоевичке кайрылат элем. Ушул армияда служба кылган балдардын эгерде мурду канай турган болсо, ошол командир жооп бериш керек. Командир час, же болсо командир рота. Неужели бир адам ата-эне чоңойтуп койсо 20 жашка жеткирип, анан ол бирөөнүн мушу менен, же болсо бирөөнүн эмеси, же болсо масыны бөлүп алса. Кыргызстандын келечеги керек. Армияга сүйүнүп барыш керек да. Сүйүнүп келиш керек. Бизде өтө бир коркунучтуу неме бар да. Армияга алынбайт. Жаштарыбыз сабатсыз, балдар спортко машыкпайт. Багыдай баңгы заттарга өтүп кеткен, арака, ичкиликке берилип кеткен. Биз кичине мекенди коргошубуз керек да. Мурду канабайт эле. 3 балам майып, акча керек, блогер таап бериңиздерчи. Менин 3 балам оорукчан, инвалид ал şu күндөрдө. 4 уул бир кызым бар. Азыр şu күндө аялым Ташкентте. Мен ушул кадамжакка жолго бир каласка бериң деп каласка ала албадым. 1,5 ай аялым жалынып барды, каласка 5 каласка кетти азыр Ташкентке, 2 баламды алып. Bir balam canımda. Şoğu Özbekistan hazır şu күндөрдө bir sumka pul jönöttü. Men Özbek emasmın, Kırgızçalarım berelek. Az şu күндө keçe Özbekistan pul jönöttü de Kırgız bulsam 98.000 som pul boldu. Indiyaga jönötüşüm kerek. Kırgızstanlıklar ne jardan bere albaysızlar. Hökümet gana berip atat. Janidan 10.000, 5.000, 7.000. Kırgızstanlıklarım, tuğanlarım jardan bergilerçi 3 balamды biröөнү aylıktırıp Indiyaga barayın. 27.000 dolar kerek eken. Azır şu күндө 100.000'den aşık akça topluyordum, dağın topluyoruz. Bir blogger tabi berişinizi soranam. Anan bir kalaska berişinizi soranam. Ayderkenden kalaska ap gelip ayalım jönöttüm. Bugün azır kep kılar tündü. Şoğa jardan beriңiздерчи. 3 balam oğrukça. Бияка бир колясканы срочно чечип бергиле, болсо министрликке мен айтам коляска чечип бергиле срочно бул балага. Анан баякы марафондорду уюштурганга аракет кылыңыздар не кылып, эми элдин күчү менен жөнөтөбүз не. Эме Исматыл эмне? Блогерди кошо таап бергиле, макулбу? Ассаламу алейкум. Келаткан Курман айт майрамыңыздар кут болсун. 27 май Курман айт күн саат 11-де айт намазын окуп, ушул Алымбек Таткай анчасына келесиздер. Жалпы бала чакаңыздарды ээрчитип, ушул майрамдык маанайды Аллах буйругандай курсанчылык менен өткөрөбүз. Уюштурулган билесиздер, балмуздактар таркатылат, оюнчуктар, могул жерде оюн зооктор болот жана аш дагы кылынып, ушул жерде дагы тоюнуп таркатылат. Кетсеңиздер болот. Анан сиздер салымды дагы кошсоңуз болот. Бул 3 жылдан бери Ош шаардык казыяты менен биргеликте себепкер кайрымдуулук фонду биргеликте өткөрүп келебиз. Муну эч бир фонддон, мамлекеттен жардам менен өтпөйт. Мунун бюджети, мунун чыгымы уюштуруу жалпы ар бириңиздердики. Жаштар, кээ бирки жеке ишкерлер 100 сомдон баштап 10.000 сомго чейин салым кошуп жүрүп, ушул майрам өтүп келет. Сиз дагы салым кошуп калыңыз. Салым кошушуңуз керек милдеттүү түрдө. Бул майрам Аллахтын майрамы. Бул күндө бардыгы курсан болуш керек. Кедейлер, муктаждар деле, байлар деле бирдей. Ошондуктан акысыз кылып койдук. Анткени акылуу болсо, акчалуулар кеңири майрамда, акчасыздар майрамдай албай калбасын деп. Ким келсе дагы, байдын баласы келеби, кедейдин баласы келеби, бекер, акысыз ушул жерде болушунча пайдаланат, көңүл ачат. Салымдарыңызды кошуңуздар.
азыр оюнчуктар, балмуздактар чечилинген, жетпей аткан жери ашка. Салтка айлангандай 100 килограмм аш демдеп таркатылат. Ошого каражат жетпей турат. Могул Дембанк номерлер жана Россия жергесинен акча салам дегендерге ошо Сбербанкта коюлган салымыңызды кошуң. Тезден салым кошуп калыңыз. Бул Аллахтын берген майрамы. Ким Аллахтын онда ачык чыгара турган, айтка окшогон ушундай ибадаттарын урматтаган болсо, бул таква жүрөктүн. Салым кошуп калыңыз. Уюштуруу бир нече адамдын катышуусу менен гана өтпөйт. Уюштуруу ар бириңиздердин колдооңуздар менен өтөт. Сиздер колдосоңуздар, анда бул жактан калган жамаат, группа иншалла жетишсиз деңгээлде уюштурат. Көрүп курсан болосуздар, жана кыяматта соонун алып да курсан болосуздар. Ассаламу алейкум.